Кыргызча айдын аттарын жаттай албай кыйналып жатасызбы? Эч камсанабаңыз. Анткени мен сизге аларды эстеп калуунун оп-оңой жолун үйрөтөм. Адегенде 12 айды 2 топко бөлөбүз. Биринчи топтогулар жалаң жапайы жаныбарлар менен аталган 7 ай. Булар март айынан сентябрь айына чейинки мезгилди өз ичине камтыйт. Мисал үчүн жалган куран, чың куран, бугу, кулжа, теке, баш оона, аяк оона. Ал эми экинчи топтогу айлар булар так сандар менен аталат. Башкача айтканда 9-дан баштап 1-ди көздөй, улам 2-ден кемитип артты көздөй кете беребиз. Мисал үчүн 9-дун айы, 7-нин айы, 5-тин айы, 3-тин айы, 1-дин айы. Менимче эстеп калдыңыз окшойт. Баса, эмне үчүн кыргызча айдын аттары жапайы жаныбарлардын аты менен жана так сандар менен аталып калгандыгын билесизби? Эгер билгиңиз келсе, кийинки сабакта бул жөнүндө кенен кесири толук маалымат берем.